Assalamu alaikum. Амансыздарбы барыңыздар. Ақтаңдай теледолборунун алкагында Алтын комуз байгесине арналган 6-7 жуптун тандоо туруна бүгүн мыкты кыргыз жергесиндеги жуптун тандоо. Ал эми биздин студияда олтурган бул жерде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл теэрдин ардагери, Түрксой эл аралык сыйлыгынын ээси Байш Төлөнов агабыз жана ошондой эле белгилүү кино режиссер, жомокчу, Ош мамлекеттик университетинин кино академиясынын ага окутуучусу, белгилүү инсандардын бири Токтош Абыкеев. Айтышчу биздин залкар төкмөлөрдүн улуу жолдорун ачып берчү биздин өнөр ээлери бул жерде менин жанымда Жеңишбек Маматов жана Үсөн Маматовтар, экөө тең Маматовтар бүгүн. Ал эми борбор биздин Бишкек шаарында биздин өкүлчүлүктө Шекербек инибиздин жанында мыкты инсандар, биздин Калыстар тобунун төрагасы Кадырал Коңкобаев агабыз баш болгон, Бүайша эжекебиз өзү коштоп турган таланттуу инсандар Шекербек инибиздин жанында олтурат. Шекербек, амансыңарбы? Анда сөздү Шекербек иним өзүңүзгө берейин. Жаныңыздагы коноктор менен тааныштырып, анан өткөн жумада биздин ошол катышкан акындардын упайларын айта кетсеңиздер. Биз ушул жерде студиябыздагы калыстарды тааныштыра кетейин. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, түркология профессору, окумуштуу түрколог, Калыстар тобунун төрагасы Кадыралы Коңкобаев агабыз турат. Ошондой эле кыргыз илимине, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, Калыстар тобунун мүчөсү Бүайша Арстанбекова эжекебиз келип болуп турат. Анда Кадырал ага сөз башы деп туруп сөздү сизге берели. Мына өткөндөгү баардыгын өзүңүз сарайсеп салып карап келатасыз. Кандай болду акындар? Акындардын айтыштагы абдан кызыктуу болду. Ошол маалыматтарды эли журтубузга айтаардан мурда мен бир-эки сөз айткым келип калды. Себеби акындар деген Кыргыздын жан дүйнөсүн эргиткен бир элдин үмүтү, жарчысы да булар. Бул акындардын доору биз мындай бир 30 жыл, 40 жыл мурда эле Замирбек менен акындар түгөнөт экен, айтпай калды эч ким деген ушундай бир акыбалга келдик элек. Азыр мына ондогон акындарыбыз бар. Эми ошолордун баягы мыктылар чыгат. Бирок ушул жерде бир ар түрдүү ошо акындардын өнөрүн, акындардын айтыш өзгөчөлүктөрүн ойлонуп, тескеп отуруп, мен бир ойго келдим да. Мисалы үчүн Кыргыздын мурдагы акындары Тетик, Арстанбек, Калыгул, Токтогул, андан кийинки эле Эшмамбет, Коргол, кийинкилеринен айтсак Эстебес агабыз эмне деген кереметтер эле. Бүгүнкү күнү акындар көп чыгып, баарыбызды кубанткандары ошолордун ичинен бирин-сериндери ошолордун бир жолуна жакын. Нураматылык ким Элмирбек Иманалиев менен ошо кийинки учурларда көзү тирүү кезинде мен аябай көп сүйлөшүп калдым да. Элмирбек мен байкагандардан. Мисалы үчүн ушу Жолон Мамутов агаларыбыз чыгармачылык менен жүрүшүп, чыгармачылыктан өрттөнүп кетишти го. Себеби адамдын жан дүйнөсү баары жогун сезип, билип, өзгөчө талант берген адамдар ошондой болот окшойт да. Анан кийин мисалы үчүн Токтогулдун обонун өтөрчү Жеңишоктун обондорун, Барпынын айткандарын, кийинки эле Барпыны туурап айткан Тайыр акындын айткандарын, кечээ эле мына Элеман деген жигиттин ичкилик кыргыздардын айткандарын обонуна салганда ар бир кыргыздын жүрөгү эргиди го. Анан мына азыркы акындардын айткандарына карасам, буларда сөз уйкаштыктарын эле артынан ээрчи беле ойдун тереңдиги ушундай тайкы болуп бара жаткан сыйт да магачы. Араларында мыктылар бар.
Ошондуктан биздин акындарыбыз бир аракет кылышса, окушса, илим менен билимге ошо өздөрүнүн акын төкмө аталарынын жолун үйрөнсө, анан бул ырдап атканда дагы, төгүп атканда дагы ошол бир уккулуктуу болуш керек да. Үнүн, ыргактарын тарбияланышы керек. Азыр эми ошондой биздин мисалы үчүн Улук мырза Полотовго окшогон акындардын үйүндөрүн келиштирген, үн менен ыргактарды ушундай келиштирип, уккулуктуу кылган адистерибиз жок эмес, бар да. Консерваторияда дагы башка жагдайларда. Ошондуктан кичине бир кыргыздын классикалык оюндоруна салып, мыкты ошолорду улантса. Азыр бул казактардын чала булоо оюндоруна салышат. Же бир өздөрүн чыгарган жакшы элге угумдуу оюндору жок. Ошондуктан акындарыбыз терең ойлонуп, кичине аракет жасаса, жөн эле окуяны тизмектете бергенде ал акындык эмес. Бул адамдын жан дүйнөсүн ачып бергенде. Мисалы үчүн мынауреки классикалык акындарды айтканда Калыгул эм ким эле, Токтогул ким эле, Жеңжок ким эле. Ошолордун чыгармачыл жүзү, анан ошолор чыккан доор болуш керек. Бирок ошолордун дагы бүгүнкү эгемен кыргыз элине сабак боло турган, ошолордун жан дүйнөсүн эргите турган, мамлекетибиздин иши үчүн, кыргыз элинин кадимки тарыхый жолун чыңдаш үчүн биздин акындарыбыз аракет жасаса деген ниетим бар да. Ушуну айтып коеюн дедим. Мындан эми бул акындарыбыздын ким Жолдош Аалы мырза Жанузаковго 81 упай алды. Ал эми Аскар Аязбеков мырза 67 упай. Ал эми биздин такшалып калган акыныбыз ким Турат Жумаев 87 упай алыптыр. Бул упайларды бергенде ушу калыстар мүчөсүнүн 5 мүчөнүн ар бири өзүнчө баа коюп атат. Анан ошол өзүнчө баа койгондо сүйлөшкөн жерибиз жок. Мынауреки телевизордон чыгып атканда дагы кандай айтылды, кандай кетти деп кийин Кудайга шүгүр техниканын жардамы менен 2 жолдон уккандан кийин кайра талдап деңиз. Кайра талдабынан кийин ушундай баалар чыгып атат да. Мен баарына ийгилик каалаймын. Кудайга шүгүр акындарыбыз чыгып атат. Улуу кыргыздын улуу жолу уланып атат. Айтканыңыз келсин, ыраазычылык билдиребиз. Анда эми Ордолу Оштогу студиябызга Абдыбали ага сизге кезек берели. Биз обалы ошол Жеңишбек Маматов менен Тынчтык Эсенбаев уулуну айтыштыралы. Азыр биз обалы ошол бала ырчы сыдык жөнүндө кыска баян даярдалган, ошону көрүп туруп, анан кийин дароо эле ошол бала ырчы жөнүндө өткөндөн кийин эле Жеңишбек акын менен Тынчтык акын экөө бала ырчы сыдык жөнүндө ырды баштап кетсин. Анда келиңиздер, чогуу көрөлү. Бала ырчы Сыдык 1894-жылы ошол кезде азыркы Кара Суу районуна караштуу Асанбек Чек деп аталган жерде туулган. Кийин чамасы байлардын аты менен аталып калган дешкенбе. Бул айылды Кыргыз Чек деп өзгөртүшкөн. Оштон алай тарапка чыга бериштеги шаардын Сулайман тоосу көрүнүп турган айыл. Атасы алайчы кодогочу нуруусунан болгон. Атасынан 3 жашында айрылып, 2 агасы, 2 иниси, 1 эжеси менен апасы Ажардын колунда калат. Энесинен да 9 жашында айрылып, ата-эненин дидарына тойбой, агадан 6 жыл, жеңеден 7 жыл жүрүп, адырдан шубак чаап, жылаңаяк жылаңбаш 16 бада баккан. Малайлыктан 6 пул албай, аркасына отун артып, өгөй жеңеден өксү тарткан. Өгөй атасы Сапар, эжеси Сарагүлдү 14 жашында күйөөгө берип, агалары өзүнчө кетип, иниси каза болот. Сапар менен жеңеси Майрам бала 13кө келгенде Оштон өзбектердин субай малдарын алып келип кайтартат. Каримжан деген байдын коюн багат. Кийин бир аз жер жетип, эптеп аял алганда анысын да тартып алышкан. Нокатка күрөшкө чыгып, жамбашын сындырып дагы бир азапка кабылган. Мына ушундай оор балалык, жаштык, кыйын күндөр аны чыйрак өстүрүп гана калбай, адам катары, акын катары турмуштун ак карасын иргөөгө, жамандык менен жакшылыкты, кунектик менен позикалыкты, байлык менен жоктукту, аштык менен токтукту, ыймандуулук менен ыймансыздыкты жана башка карама каршылыктарды таанып билүүгө үйрөткөн.
Бала ырчы Сыдык жазада төгөдө алган. Анын ырларындагы идеялардын маанилүү бөлүгү билим алууга чакырык, билимге, илимге үндөө менен байланышат. Акын билимдүү менен билимсизди абдан таамай салыштырат. Билимдүү озот, жетик, бекем, адам, билгир, дилгир, узун кеп сүйлөйт, ыракты көздөйт, билим канат, билимдүүнүн көзү курч, алыстан келет, ою чоң нуска, билимсиз бечел, наадан, паамсыз, сөзү мурч, жарыктан чыкпайт, тузу жок, ою эң кыска. Андыктан жаштардын милдети обу жок эрилбей, өмүрдү бошко кетирбей, окуп илим алуу экендигин насааттайт. Акындын оюнда адамдын моралдык сапатын сыноонун бир өлчөмү бул ага дөөлөт берүү. Кыргыздар кээ бир адамдардын дөөлөтүнө мас болгон десе, кээ бирлери дөөлөтүн көтөрө алат, дөөлөтү башынан ашып ташпаган дешет. Дал ошол дөөлөт менен адамдын адамдыгын алат. Муну ал Жаманга дөөлөт келгенде көтөрө албай мас болот. Жакшыга дөөлөт келгенде шүгүрүн бажас келтирип, куп бечара бас болот. Жаштарга айтылган санат насият анын болот деген ырында дагы бир бийиктикке чыгат. Кыргыз эл педагогикасында мындай кылса андай болот, андай кылса мындай болот деген нравалык моралдык терме айтылып келет. Жаман болот, убал болот деген тыйымдар адамдын ички маданиятында ар дайым аруу сактап келген. Аны акын мындай деп жазган: жаман менен достошсоң, акыры бир күн доо болот. Жашында иштеп мал таппай, жалкоолонгон адамдар каарыганда кар болот. Барыш келиш кылбасаң, ага эни карындаш бири-бирине жат болот. Ушинтип турмуштун ар кандай көрүнүштөрү санаатталат. Адептик жүрүш-туруштун, адам кылыктарынын оңунун жыйынтыгы, терсинин жыйынтыгы акыры келип, натыйжасы андай болот, мындай болот деп отуруп, акын узун сабак ирет кылып, жана ал аркылуу адамдарды жакшы боло турган жыйынтыкка алып келүүчү иш-аракеттерди аткарууга чакырат. Өдөмү жок жигиттер өз малын эптеп сата албайт. Башына мүшкүл иш түшсө, чоркоктор сөзүн айта албайт. Маңдай тескей жоо келсе, баатырлар жоодон кайта албайт. Адеби жок уялбайт, бейсаатка сөз айтсаң, мойнун бурап тиле албайт. Кана Жеңиш мырза, баштай береми. Assalamu aleykum a degende birinci amandaşıp alalım. Baylanış bolup жатпайбың бүгүн мына карачы. Эң алгачтан мен дагы Бишкекке айтам саламды. Ак таңдайда бүгүн бир алтын комуз байгесиң дүбүрт салып баштады. Андыктан бизге берилген балаң ырчы тууралың азын олак айталы. Эки бирдей жигити турат бүгүн карачың, ошол балаң ырчынын балдары. Акындардын эзелтен кыргыз элде карачың, тоодой болгон салмагы, ар бир айткан сөздөрүң, бермети болгон анында сонун болгон каймагы. Уккан адам ырларын жыргады да жайнады. Устат туткан жаштарың артынан ээрчип сайрады. Кыйын татаал турмуштан, кыр чалышта чынындан акындар тилин кайрады. Аталардан калган из баратабыз биз дагы. Ушул күнгө чейинки калыптыр канча сөзүң ырлары. Бизге тарбияң эмеспиң алардын сөздөрүнүн ыргагы. Жаштар үчүн алардын аталар айткан ар бир сөз жаштар үчүн чырагы. Бүгүн мына карачың, балаң ырчы Сыдыктын туулган жери тууралың аны дагы айталы. Ош күлчөнүн жолунда
Тобайылдың тобында Ezelkin atın Hasan çek, hazır Kırgız çek atı oldu da. Görünüp dur çıngал жерден, oşumdun Sulayman tosu da. Sulayman toğun akburan, balarçı Sıdıktın ağ atıp жүрген koynuna. Atamız oşol uvakta, en özelki jaş kurakta. Kabılgan kança korduka, jaş kezinen mal bakıp ateneden ayrılıp, maksatına jet almay, ayt almay elge güygönün, ırgılıp жүрüp bilgenin, ırga salıp жүрgönün, jada kalsan alganın aldır bilgen dep aytat. Jaktırıp alıp süygönün. Atamızdı karaçın, kançan azap etsedan, Kırgız el dep güyüngen, Kırgız el dep jügürgön. Baldar essin akıldın estüde bolsun dep, oylanıp bolgon oyu güjürmen. Oşondoy akıldın estin atanın, danışman atanın ötkönün uğup sүйünüm. Harakettim men dağı jasaymın artından karap basam jügürüm. Atalar var da biz dağı artından basap izlerdim. Alar aytkan ırlardın okuyup sözden güldürdü. Biz üçün darın emespin alardın ar bir aytkan süylemi. Eyvallah. Balli. Anda kana tınçtık, ulap keteverem kalganını. Kırgızım karmay tarkarın, Kırgızım bağlayt zalkarın. Oy Cengişbek bayke baştali, Jeldin çurkap çarçadın. Yemimen jaydın ısık gününü, Jalpelge salam aytamın. Uğur dolu Bişkek şarınan men Oşko'da salam aytamın. Hamandaşıp alamın, Hak kalpak Kırgız elmenen salamdaşıp alamın. Antkenin ark nasildi men çında, Çambagan özüm balamın. Halemin Elmirbek degen çoğ ustat, Oşonun ovonu da ovonuna salamın. Oy ekrandan kim çıgat eken dep, elengdep tiktep karadım. Oy Cengiş baykemden ırların men dağı, Jürögüm menen bağladım. Cengiş baykem kandaysız, Oy ovondu türlöp salasız. Baykaşın çaba ekesiz, Akarjondağı çalasız. Toy degen oşol nersege günde kalbay barasız. Yemi toy aş bolsun elimden, siz bala çakanı bağasız. Alemi jalındı jakşыңыр menen, Jalpın elge jagasız. Hakikattın aytsanız, Akbata elden alasız. Aytayın anda men dağı, Halayçın ulu Sıdıktı.
Ой жалпелге тиген жарығым, жан дүйнөсү тунукту, Аллахым берген сыдыка, акындык терең уютку, анткени мугалим акын насатчың ал кубанткан кыргыз улутту, ырлары менен кармаган, ылачын жетпес булутту. Ой, ийилбей сынбай калкым деп ал, ошондой туруктуу кылган жумушту. Жакшыны баалар калыктыр, жакшысын айтсам аныктыр. 1894 Сыдыгырчы балырчы төрөлгөн күнүң аныктыр. Тоодой бир иште кылыптыр, 90 жашка барыптыр. Ой болбосо кезинден ошол атадан көп балдар сабак алыптыр. Ал эмиң өмүр бою калкым деп канатын көккө жайыптыр. Албетте Токтогулдан баталган, топ жарган ырчың аталган, барпакындан баталган ал балаң ырчың аталган. Ырлары ташып дайрадай, ыргыган эмес катардан. Ал эми балалык чагын эстесе байкуш деп чындап жашалган. Ой булбулдар менен бир жүрүп ал булактын көзүн ачалган. Ey баракалла. Кара суу айылын кайнаткан, калың эл аны сайраткан. Ой Асанбек айылын кайнаткан, анын агайын эли сайраткан. Азыркы кыргызчек айылын кайнаткан, кыргыздар аны сайраткан. Ой мынакей атанын ар бир сөздөрү тимелең үзүлбөгөндөй жаннаттан. Токтогул менен кармашкан, ал барпы менен да кармашкан. Эмиң устат тутуп аларды тамашалап сайрашкан. Ал эми ат энесинен ажырап, аттың ачкачылык зарлаткан. Жетимдиктин айынан жетишпей эптеп жан баккан. Болбосо Каримжан малын кайтарып, ал ошо каткандан үчүн мал баккан. Ой, жокчулук бала күндөрүн тимеле жомоктой көзүн жайнаткан. Ey баракалла. Ал эми Токтогул барпы ботобай, Ташмат Доорон арды арзыбай, Абдымомун Макамбай, Ботобай мырза бакандай. Ой ошондой акындар менен айтышкан, аргыл сөздөн тартышкан. Тимеле жалындаган сөздөрү жан дүйнөнү жаркыткан. Анын черткен чертмеги болбой аркыттан, бирок чепкени болгон баркыттан. Көркөмдүгөнө сөздөрү көл дайрак сынду чалкыткан. Ой
бала ырчы атанын бар сөзү жүрөк балкыткан. Ошол Ботобай деген чоң акын жанынан жүргөн эрчитип анын жашынан койбой мерчитип, болбосо жашынан аны телчитип, шакирт кылып эрчитип, ошол Ботобай ырчы куткарган аны малайлык деген душмандан. Ой кийин капастан чыккан бүркүттөй ал тажаган эмес учкандан. Болбосо ой сабагын берген балдарга ал жашоодо калбас арманда. Ал эми сабатсыздыкты жек көргөн, анткени сабатсыздык бүлөзү төмөн экен малдан да. Ой сабаттуу болгун адам деп ал сабаттуулукту жайганда. Ой кезинде балаң ырчата күрөшкө түшүп калганда, болбосо муунга жолду салганда, мугалим болуп алганда. 28 жылдары чоң жоопкерчиликтин алганда, 26 жыл тынбастан сабагын берген балдарга кара суунун дүйшөн агайың аталып дагы калганда. Жылдыздай көктө жаныптыр ал жылгалар менен агыптыр. Ой кыргыз деп күйүп жаныптыр ал кыйлага жолду салыптыр. Кыргыз СССРинин эмгек сиңерген мугалим намын дагы алыптыр. Кут болуп элге келиптир, кубаныч кайгы көрүптүр. Ой комузу жок ырдаса тим эле барпакындай төгүптүр. Болбосо ырлары алам желиптир, аргымагаттай кезиптир. Балырчың ата бир четигеде бааланбай кете бериптир. Мен бааланбай кеткен себеби азыр токтогул турат айтылып, ой топталант сөзгө тартылып. Болбосо барпакын турат айтылып, бардык эл сөзгө тартылып. Албетте булар тим эле булбулдар экен улутка. Ал эми булбулдардын ичинде ошол балырчы калган унутта. Ой балырчы дагы чоң акын, бардык кыргыз унутпа. Ошондой өткөндөрдүн айталык, өкүнүп кантип кайталык. Балырчың ата жөнүндөн анда баарыбыз кино тарталык. Баракелде. Жеңишке өрели кезектем кайра. Келди. Жеңишке өрели кезектем. Карайбы. Келди. Жеңишке өрели кезектем. Карайбы. Жеңишке өрели кезектем. Өмүн айттың сөз менен, жаштык кезин ал деген, акым болгон ушундай, көңүлдө кушун учурбай, күчүккөдөй киши болгон экен муштумдай, сайраган экен тил безеп, торгой булбул кушумдай, жаш кезинен далайга болгон экен маллайда, өткөн тура күндөрү, тоодо
түздө сарайда, жашты кезде кыйналса барбы дейсиң канчайла, жан атам бердиң ушуну айттың дагы кайтала, тынчтык иним сен дагы агаңдың унутуп калдыңбы, ырдаймын деп ушунча узагыраак бардыңбы, маган койбой убакыт жарымын жеп салдыңбы, анда эмесең иничек тамашалап алайын, обонуна мен дагы аталардын салайын, эзелтеден аталар комузу жок ырдаган, ырдаганда булбул тил се ошол акындарда тынбаган, балаң ырчы сыдыктан тамашалап ырдайм деп барпакында тайгылып жыгылып кала жаздаган, ал кездеги атабыз болгон жапжаш балапан, ылайыктуу сөз менен жооп кайтарган сөзүнө, башынан айтса тамашаңа кайтарып берген өзүнө, тийишип кеткен эркелебаң эркелик кылып көзүнө, анда эмесе мен дагы ушул жерде тынайын, агайымдар турат го алардын берген угайын, бере турган упайын, тормозумду тебейин, анда агайга кезек берейин. Бир кичине кол чаап коелу. Бүгүн тынчтык менен жеңиш жакшы азамат ал жетишинче ушул бакылдап сайрап бердиңер, эми балырчыга жетип болобу? Калайык калың журт, жагымдуу жаңылык. Ак таңдай акындар ордосунун демилгеси менен ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, Кыргыз улуттук Манас театры биргелешип, ЛТРдеги Ак таңдай автордук теледолбоорунун алкагында Алтын комуз байгесине арналган Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу төкмө акындардын айтышы түз эфирдеги тандоо турун баштайт. Июнь айында башталган тандоо сентябрь айына чейин уланат. Тандоо турдан 14 акын тандалып алынып, 30 сентябрь күнү Казакстан, Өзбекстан, Карагалпак, Кытайлык төкмө акындардын катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Алтын комуз байгесине арналган эл аралык төкмө акындардын айтышы өткөрүлөт. Алтын комузга арналган айтыштагы негизги талап залкарларды эске алып, Арыстанбек, Калыгул, Нурмолдо, Деңижок, Токтогул, Барпы, Бала ырчы Сыдык, Туяк ырчы, Ботобай ырчы, Калмурза, Эшмамбет, Коргоо, Алымкул, Осмонкул, Токтонаалы, Исмайыл, Ашыралы, Токтосун, Эстебес, Туганбай, Тайырбек төкмө сыяктуу улуу статтарды баян куруу менен айтыштын наркын дагы да бийик деңгээлге көтөрүү, бабалардан калган баалуу өнөр баркына жетүү. Байге фонду 2 миллион сом жана 500 000 сомдук өрүктөн чабылган алтын ширетилген алтын комуз. Орто кылымдагы көрүнүктүү төкмө акын Ботабайдын текчайы Андижан менен Оштун ортосундагы Кожабаттын Кания бостонунан чыккан Жунустун уулу болуп, 1861-жылы туулган. Анан Кудайырхандын орто ырчысы Орозаланын шакирти катары анын эшигинде 13 жыл кызматын кылып, ырчылык өнөрүн үйрөнгөн. Жаш чагында Чолпон деген кызга кушаш кере түшүп, анын аялына барып, тартынбай, тайманбай, ак чолпонум деп ырга салганда, бейбаш балдар аттан жыгып, атынын куйругун кесип, маскаралап кое беришкенин калк көп айтышар эле. Ботабайдын чыгармачылыкты туюп, элдик поэзия менен болгон каарым катышына жана акындын ага таасирленүүсү Күлүк аттын сыны аттуу ырынан ачык байкалат. Ботабай ырчыдан азырынча белгилүү Күлүк аттын сыны, Терме, Сүйүү, Ленин тууралуу ырлар деген чыгармалары гана калган. Кыңкайып эл суусумал, абыт келди кызылдан, ырыскысын кошкондон, Ботабай келди бостондон. Ушул 4 сап азырга чейин көркөм сөзгө жакын нокаттыктардын оозунан түшпөй, така эскерилип келет. Акын өзү тууралуу. Өнөрү экен өзүмнүн, ырдап жүргөн эрасми, айтышып жүргөн адатым, ада болбой санатым, гавимда жоктур санатым, ырдап жүрөм ар жерде. Деп айтылган акын айтыштарда, терме санаттарда, сатиралык чыгармаларда аты чыккан Ботабай элдин турмушун, кедей кембагалдардын азап тозогун, адилетсиз бей бектерди сындап ырдаган, совет доорунда жаңы бийликти даңазалаган ырларды да жазган.
Эркин жашоого чейин Өзбекстандагы корбашылар менен жүрүп, бирок кийин аларды талап тонуп жүргөнүнө каршылык билдирип, алардан чектеп куугунтукка алынган. Акынды чыгармалары оозго алынбай, иликтөөгө кирбей калышы да ушуга байланышкан. Антпесе ал деле өз мезгилинде көп жерлерди кыдырып, Өзбекстанга атайын чакырылып келе турган акындардын бири болгон. Мукулусу болот муруттун, жааганы кетет пулуттун, жылоовуда кыңыр бар, журт эгеси улуктун. Мааниси улук марттиктин, кайры болбойт каттыктын, гави жакпайт тантыктын, дөбү жүрбөйт мастыктын. Канымы улук гашлыктын, канааты болбойт ашлыктын, айбаты болот сүрлүүдүн, акылы даана тилдүүнүн, көңүлү жарым муңдуунун, кошуна болуп оокатка колу узарат уулдуунун, кызматы болот кыздуунун, уяты болот yüздүүнүн. Бул жерде Медер Курбаналиев келмек талаштан чыккан, бирок жолдун азыркы мезгилде кээ бир жерде жетиш кыйын, машина ушунчалык көп болгондугуна байланыштуу бизге убактысы жетпей калды окшойт. Ошондой болсо дагы тынчтык Жакшырдардын кармана Жеңиш экөөң ал эми Медер менен айтыша турган бу жерде биздин мына Үсөн Маматов уулубуз олтурат. Анда Үсөнгө кенен кезекти берели кана. Үсөн өзүм баштап жиберем. Ботобай ырчыны бир төгүп өтчү кана. Атадан калган жол кымбат, анын бири төкмөлүк. Амалтан бизген бабалар табери кылган өткөрүп. Төкмөлүк жетип бул күнгө, доорлордун жүзүн көп көрүп. Замандын шартың аркандайдан, аны биз аркыл өкчөдүк. Bir zamanlarda kor tuttuktan, bir zaman cepte göksödük. Ar kırgız üçün çok mildet, kırgızdın kada saltların, urpaktargan ötkörüşe. Botovay degen akındın, yerinen geldim kalayık. Boston degen nurunun men körünen geldim kalayık. Botovay babam sanatı Kömözköy'de kalbasın, bugün Demirge kılıp alalık. Toktogul menen aytışkan, Жашың улуу токомдон, бабамдан үлгү табалык. Ноокаттан чыккан акындын тарыхын эске салалык. Үч кылым мурда кыргыздын toyunda жүргөн Ботобай. Үч кыл өрүп комузду да чертпеген экен Ботобай. Токтогул жеңи жоктордун жолунда жүргөн Ботобай. Babamдын бүгүн карачы, жаңылайын мурасын деп таңшанып чыктым утурлай. Жеңишбек Тулайlı ayıptan sonra Üsen Akın ırda perdiniz. Bilinbey vakit degen uşunda ayıptan tez ötüp ketetken bayatan beri akınlar jönünde dağı, Botovay jönünde dağı, Tuyagırçı jönünde dağı
кичине болса дагы бардык жакшылыктарды аралаштырып, баларчы сындыкты да аралаштырып бардыңар, ырдап бердиңер. Силерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Калганы калыстардан кадырлуу калың журт, мына билинбей убактыбыз ушу менен соңуна келди. Эми калган кеп калыстарда дагы кайталап көрүшөт, сиздерге өз баасын беришет. Акындын кандай экени эки эле саптан билинет деп урдап келгендей, бүгүн буйруса сиздер өз өнөрдү көрсөттүңүздөр. Ушуну менен билинбей бүгүнкү биздин 6-7 жуптун айтышкан өнөрүнө көөдөр болдуңуздар. Биз болсо баарыңыздарга кийинки ушул ишемби күнү жолугушканга чейин амандык тилейбиз. Эл терден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз болсо ушуну менен көрсөтүүнүн соңуна чыгабыз. Аман туруңуздар.